Азыркы берүүбүз бокс боюнча профессионалдар арасында дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери, Кыргыз Республикасынын бокс федерациясынын вице-президенти Арзубек Назаров тууралуу болмокчу. Бейбаштыкты жойгон спорт. Орзубек Назаровдун бала чагы Чүй облусунун Кант шаарында өткөн. Улуту өзбек, 5 тууган. Атасы автобус айдап үй бүлөсүн баккан. Мектепте окуп жүргөндө тентек балдардын катарын толуктап, Далай жоруктун ана башында турчу. Спорт тармагына аралашып калышына апасы Жорахан түрткү болгон. Алгачкы беттешки 12 жашында 28 килограмм салмак менен чыгып, атааңдашын утуп алган. Ошондон кийин спорт менен жолу бир экенин сезген. Бул тууралуу мен спортту мушташка эмес, беттеш үчүн жумшаш керек экендигин түшүндүм. Ийгилигим үчүн апама ыраазымын деп айтканы бар. Апасы 5 жыл мурун каза болгон. Ийгилик аркасынан ийгилик. 16 жашында СССРдин спорт чебери, 18 жашында эл аралык класстагы спорт чебери даражасына жетишкен. Спорт сүйүүчүлөрүнүн арасында СССРдин жаштар арасындагы мелдешинин 4 жолку жеңүүчүсү, Европанын 2 жолку, СССРдин 3 жолку чемпиону, дүйнө чемпиондугунун 3 жолку байге ээси болгон. 1987 жылы Европанын эң мыкты мушкери аталган. Профессионалдык рингде Япониянын 5, Азия менен Океаниянын 6 жолку чемпиону, дүйнөнүн 7 жолку чемпиону болгон. Спорт сүйүүчүлөрүнүн арасында 165 жолу рингке чыгып, 153 ирет жеңишке жетишкен. Профессионалдык рингде 28 беттеш өткөрүп, анын 27син уткан. Ал сологой болгон жана атааңдаштарын боорго көбүрөөк муштаган. 35 жылдан берки күндөлүк. Анда спорттук жашоосунун тарыхы, маңдай жарыла сүйүнгөн жеңиштери, утулуу ызалары жазылган. Келечекте күндөлүгүн кызыктуу жана таасирдүү китепке айланткысы келет. Мушкердин ысымын алган Орзубектер. Жаш мушкерлердин мен келечекте сиздей болгум келет деп айтканы кубандырат. Эсимде 1990 жылдары ата-энелер балдарынын ысымын менин атыман коюуну тилек кылгандыгы тууралуу көп каттар келчү дегени бар. Мухаммед Али менен жолугушуу. Назаров 1996 жылы Японияда жашап, машыгып жүргөндө легендарлуу мушкер Мухаммед Али жумуштары менен Токиого учуп келет. Ал кезде мен дүйнө чемпиону болчумун. Бизди тааныштар жолуктурган. Улуу мушкер ошол кезде катуу ооруп жаткандыгына карабай, кеп кеңешин айтып, тамашалап сүйлөчү. Кийин ал каза болгондо аябай жаман болдум деп интервьюларынан биринде айткан. Акырегини ок жеген. 1997 жылы ноябрда Алматы шаарында достору менен аэропортко баратканда аларга 4 ирет ок атылып, мушкердин 2 досу көз жумган. Назаров акырекке ок жеп аман калган. Кылмыш жасагандар из жашырып кетишкен. Мушкер көздөн айрылганда 1998 жылы Орзубек Назаров чемпиондук куруу үчүн кезектеги атааңдашы франциялык мушкер Жан-Батист Менди менен рингке чыгат. Назаров өз нугунда эле келе жатып 3-раундда көтүүсүз нерсе болуп кетет. Атааңдашынын спорттук колкабы Жазатайып баш бармагы Назаровдун көзүн кокустатып алган. Бул окуя мушкердин спорттук карьерасына чоң зыян тийгизген. Ошту өз үйүндө көрөт. Бош болгондо үй бүлөсү менен түштүк тарапка барууга белсенип турат. Ал жакта досторум көп. Белгилеп кетсем, июнь окуясынан кийин тааныштар көбөйдү. Ош жылдан жылга өнүгүп бара жаткан шаар. Мен үчүн таза жана тамагы даамдуу жер деп айтканы бар. Саясатка аралашкан спортчу. 2007 жылы ноябрь айында Ак жол партиясынын катарында Жогорку кеңештин 4-чакырылышындагы депутаты болуп шайланган. Үй бүлөсү. Учурда экинчи жубайы Оксана менен жашайт. Жубайлар 19 жаштагы Аделина аттуу кызды тарбиялашат. Биринчи жубайынан 2 кызы бар. Кыргыз боксунун атасы Орзубек Назаров учурда жеке ишкерлик менен алектенет. Жогорудагы берүүбүз Спутник KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Кыргыз Тайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүнкү берүүбүз кыргыз балбандарынын орто моунунун көрнөктүү өкүлү, убагында олимпиадалык оюндарда 2 рет намыс алышкан Данияр Көбөнов тууралуу болмокчу. Өлкөнүн атын алыска таанытып, бир нече эл аралык турнирдин жеңүүчүсү жана Кыргызстандын көп жолку чемпиону аталган спортчу Данияр Көбөнов тууралуу сиздерге айтып бермекчибиз.
Көбөн атаны көпкө тааныткан небере. Данияр Көбөнов 1982 жылы 8 сентябрда Ысык Көл облусундагы Жети Өгүз районунун Саруу айылында туулуп өскөн. 5 бир тууган Бактияр, Бектияр, Элдияр аттуу инелери жана Гүлжан аттуу карындашы бар. Атасы шахмат боюнча машыктыруучу, апасы медайым болуп иштеген. Данияр Көбөновдун чоң атасы Көбөн мал доктурлукту аркалаган жана сөзгө чечен, жамакчы киши болгон. Спортко жакын өсүшүнө атасы Өмүрбектен таасири зор. Кезинде атасы спорттун бир нече түрү менен алектенген. Данияр мектепте окуп жүргөндө дене тарбия сабагындагы көнүгүүлөргө алымсынбай, айылындагы Аскар Сартов аттуу машыктыруучунун күрөш секциясына бара баштаган. Көбөнов 1997 жылы Бишкектеги Олимпиадалык резерв окуу жайына кабыл алынган. Жогорку окуу жайды юриспруденция адистиги боюнча бүтүргөн. Олимпиада оюнунда моюн созо үмүт арттырган учур. Көбөнов 3 жолу Олимпиада оюндарында катышкан. 2004 жылы Афина Олимпиадасында барып жаштыкка алдырып коет. 2008 жылкы Пекин Олимпиадасына жолдомо ала албай калган. Ал эми 2012 жылы Лондон Олимпиадасында да ийгилик жылмайган эмес. Ал бул тууралуу Лондон Олимпиадасынын алдында салмагым 84 килограмм болуп, дээрлик 10 килограммга семирип кеткем. Анан салмак коюм деп ички энергиямдын баарын берип салдым. Тамак аштан өзүмдү чектеп диета кармадым. Бирок негедир салмагым жогорулап кетти. Жеңилишиме өзүм күнөөлүмүн. Күнөө өзүмдө гана деп айтканы бар. Спорттогу ийгиликтери. 2002 жылы Түштүк Кореянын Пусан шаарында өткөн 14-чү Азия оюндарында күмүш медалды утуу менен спорттогу чоң ийгиликтери башталган. 2003 жылы Данияр Борбор Азия оюндарында 1-чи орунду ээлеген. 2005 жылы Азия чемпионат алган, ага мыкты техникалык чеберчилиги үчүн кубок тапшырылып, андан соң 2006 жылы Дохадагы 15-чи Азия оюндарында коло медалдын ээси болгон. Бишкекте 2007 жылы өткөн Азия чемпионатында алтын медаль жеңип алган. 2010 жылы Москвада өткөн дүйнө чемпионатында коло байге утуп, 16-чы Азия оюндарынын чемпионат алган. Жеке жашоосу. Америкада ишкерлик менен алектенген спортчу менен байланышканыбызда быйыл үйлөнө тургандыгын айтты. Жашым 30дан эбак ашкан. Убакыт саат буйрук болмоюнча бакыт кушуу конбойт экен. Сүйлөшкөн кызым менен ушул күздө кол кармашсамбы деп турам, деди Көбөнов. Ал ошондой эле спорттун футбол жана узакка чуркоо түрү менен машыгып жатканын билдирип, келечекте чоң спортко келиши арсар экендигин айткан. Ардайым алгалай, ийгиликке карай, тынымсыз күн бою машыгып талыкпай. Өмүрүм барысын спортко арнадым, чарчабай жалыкпай, тер төгүп күн сайын. Жүрөктө бир гана кыргызым алаңга, атагын дөң кылып таанытуу максаты. Бабаларым мени согушта эр болгон, ал эми алардын урпагы мен болом. Жолуңар жолдоймун, элимди ойлоймун. Кыргызстан оюнда ардайым, Кыргызстан атыңды даңдаймын. Кыргызстан жүрөктө сен дайым. Кыргызстан өмүрүм жашайсың. Айдегер арабай, жардамын аябай, агаларыбыз да жаштарды калкалай. Барыбыз бир болсок, ынтымак орносок, келечегибиз кең, пейилди оңдосок. Кыргыздан эр чыккан, манасай шер чыккан, чын кызым кыргызды дүйнөгө таңдаган. Барыңа айтарым, жөн карап турбагын, батырыл сезимди ойготкон сен дагы. Жалаба чүйөш бакен, ысык күн нарын талас, жанымды алгын бир рок, эр жүрөк батырлыктын. Бабаларым мени согушта эр болгон, ал эми алардын урпагы мен болом. Жолуңар жолдоймун, элимди ойлоймун. Кыргызстан оюнда ардайым, Кыргызстан атыңды даңдаймын. Ушуну
достор, эгерде видео болуп жаткан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.